Ассаламу алейкум. Достор, мекендештер, барыңыздарга салам. Азыр биз Борбор шаарыбыз Бишкектебиз. Ошол Темирбеков Асхат деген агабыз бүтүндөй кыргыз элүүбүздүн жардамына муктаж болду. Мына бүгүн агаларыбыз менен, Актандай акын агаларыбыз менен, кайрымдуулук фондунун жетекчилери менен биргеликте ушул жерге келдик. Азыр сиздерге абалды көрсөтөбүз. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Биз бүгүн күндө Асхат байкебиздин жанында келип отурабыз. Мындан алдын дагы бир жума алдында видео кайрылууларды жасап чыгарганбыз. Акыбал тууралуу. Асхат байке бүгүн күндө ошол боор оорусуна чалдыгып, пересадкага керек болуп турат. Ошол пересадкага бүгүн күндө каражаттын дагы жетишсиздиги болуп, азыр ушундай кармалуулар болуп атат. Эгерде биз убакыттан пайдаланып мен ушул жалпы момун мусулман кыргыз боордошторубузга мекендештерибизге кайрылып айтар элем. Ушундай акыбалда биз сөзсүз түрдө карап турбастан кол сунуу өтө зарыл болуп турат. Ушул ар бир убакыт, секундтар кымбат учурда турабыз. Ошондуктан мындай туура түшүнүп калып алган эстүү жандарга кайрылып айтар элек. 5-10 сом болсо дагы менин берген акчам эмне болот эле дебестен колдон келишинче кол сунууларды жасасак, эртерээк мына ушул Асхат байкенин ден соолугу жакшырып кетишине себепкер болуп калыштыкка чакырып калат элем. Орунду бет бир сере көргүзүп кой абалды. Азыр бул эме кылганда бул отказ бергенде мынтип шишип, анан эмететкенде мындан алдыңкы дагы биз багы Индияга пересадкага барганда мындан дагы чоң болуп шишиген учурлар болот да. Мына жака чейин тееп кетет шишикче. Азыр мына мына карачы, эме уже катуу болуп эметет да, ич немелеричи. Дем алышка дагы мүмкүн бербей баштайт да. Анан албумин болот 10%, 20%чү. Ошол албумин дагы эметиш керек болчу. Азыр мен сурасам албумин чото көп жардам деле бербей атат дейт, Кече капельница алгандан Асхат байке кичине мындай эме болгон жок, Я. Бар бирок. Азынан бул азыр көздөр да саргайып, анан боордун эмеси денеге тие баштайт экен да. Мындай учурлар бизде болгон, анан баягы тынчтыкты деле сагынды деле алып эметеге ушундай эме болгон да. Эгерде азыр бул жерден каражат топтолсо, эртерээк эмеге илинсе жакшы болот эле да. канча убакыт болду жатканыңызга? 2 ай. Акыбалда бир ай бияка, бир ай. 2 ай болду. Мекендештер, өзүңүздөр көрдүңүздөр, абал кандай экен. Мындай процесс буга чейин эле ушу Азамат агабыз бул процесс жүзүндө, иш жүзүндө каражат топтоп ушул Индиядан ийгиликтүү боорлорду алмаштырып келип ушундай акыбалда жаткан бир туугандарыбызды бутунан тургузуп катарыбызга кошкон. Андай мүмкүнчүлүк дагы Кудайым буйрса баарыбызда бар. Эгер каражат топтошко себепкер болуп калсак, бирден бир өнөр адамдары дагы ээрчип келип атабыз. Бизден дагы ушу 5-10 сом болсо дагы жардам болсун деп. Анткени ар бир кыргыз, кыйналган кыргыз бири-бирин таштап кеткен эмес эч убакта, канча кылымдардан бери. Ал тургай оор согуштарда дагы, ал тургай өлүп калган күндө дагы бир кыргыз бирин сөөгүн бири көтөрүп алып мекенине чейин алып келген күндөр болгон. Анан азыркы заманда ушундай оорулар көбөйүп атат, боор, бөйрөк оорулары. Кайрымдуулук фонду мына Азамат байкебиз, Байматов Азамат байкебиз көп Индияга алып барып, мындай оорулардын далайын операция кылдырып келип жүрөт. Кудай буйрса, мекендештерибиз, улутташтарыбыз, кандаштарыбыз, баары кайдыгер карабаган адамдар болсо, ушу кайрымдуулук фонд менен Кудай буйрса, Асхат байкебизге Кудай шыпасын берип, ийгиликтүү операция болуп, Кудай буйрса, сүйүнүчтүү, жакшылыктуу маанайыбызды ачып, өнөр адамдары дагы
ушул кайрымдуулук фонд менен келип, ушул Аскат байкебиздин жанында бир күндөрү ырдап отура турган күн келсин деп тилейли. Кайрымдуу болуңуздар, баарыбыз жардам кылалы. Кеп жардам бергенден азында эмес. Кеп аз болсо да ошо жардамдын бергенинде эң негизгиси. Азыр бул жакта агабыздын өздүк эсеп сандары бар. Сбербанк, ошондой эле Элсом, анын бардыгы биз экранга калтырабыз. Каражаттар дагы топтосоңуздар болот. Мындан тышкарыда ошол азыркы күндө жалпы агабыздын жакшы болуп кетишине себепкер болобуз деп жардам берген инсандардын жалпы каражатын эсептеп элге тактык иретинде айтып кетейли деп атат. Андан тышкарыда достор ушул 26 000 АКШ долларын эртерээк чогултуп берейли колдон келишинче. Бир жума алдын видеолор чыгарганбыз, ошондо Аскат байкенин өздүк эсеп ачылган. Ошол эсептин Кыргызстан ичинде Элсом ачылган. Ошол Элсомго мына бул жерде мынакей 100 сомдон болобу, 20 сомдон, 30 сомдон болсо дагы салып 500 000 сомдон салынып аткан каражаттын ушу 5 күндө топтолгону Элсомдо 28 277 сом чогулду. Бул Элсомдо Кыргызстан ичинде. Ал эми Россиянын бүткүл Россия аймагындагы биздин мекендештердин ушул үчүн ачылган Сбербанк карта бар. Ага 49 300 болуптур чогулган акча. Эми урматтуу бир туугандар, бул жерде ошол көп түкүрсө көл болот деген жакшы кыргызда сөз бар. Азыр алдыда Асылбек айтып кеткендей эле, ушул кыргыздар эч убакта кыйынчылыкта бирөөнү таштаган эмес. Биздин болгону гана баягы чыныгы адамгерчилигибиз менен ушул Аскат байкенин балдары жетим калбасын десек, өмүрлүк жары жесир калбасын десек, бир туугандар бир жоготууга учурабасын десек, анда келиңиз. Ушул Аскат байкенин ордунда эле өзүбүздү мисалга алып көрсөк, ушул акыбалда эгерде биз жаткан болсок, анда кандай болот эле деген сыяктуудай бир жакшы ойду ойлонуп, анан сөзсүз түрдө бир кол сунууну тездетсек, анан колдон келишинче биз да аракет кылып, ушул топтоодо аракет кылайлы ар бирибиз, Кудай буйрса. Ошол Аллах Таала берген дартына шифа берсин. Ассаламу алейкум кыргыз элим, ассаламу алейкум мекендештер. Ушул бир тууганыбыз Аскат аябай оор акыбалда турат, ошого кичине кайрымдуулук кылып колуңардан келишинче жардам кылып коюңуздарды суранабыз. Жакшылык болсун, өмүрүңүз узак болсун, оору сыркоодон сырт болуңуз, Кудай буйрса. Ушундан Кудайыбыз колдоп жараткан жары болуп аман эсен айыгып, ушул сыноодон аман эсен кутулуп алыңыз, Кудай буйрса. Иншалла.